Бишкектеги Сейиттеги улуттук балдар жана өспүрүмдөр борборуна жалпы суммасы 67 000 долларды түзгөн үн жана жарык берүүчү жабдыктар тапшырылды. Аны Япониянын Кыргызстандагы элчилиги маданият тармагындагы аз масштабтуу гранттык жардам программасын алкагында ишке ашырды. Заманбап инновациялык технология менен түзүлгөн үн берүү системасын алуу үчүн аталган борбордун жамааты долбоор жазышкан. Анткени балдардын чыгармачылыгын өркүндөтүүдө жана салтанаттуу иш-чараларды өткөрүүдө ал жабдыктар залды кооздоп, ар түрдүү түстөгү жарыктарды берип, көрүүчүлөрдүн маанайын көтөрөт. Жабдыктарды тапшыруу аземине Япониянын Кыргызстандагы элчиси Года Хидеки баштаган тиешелүү коноктор, билим берүү жана илим министри Доктургүл Кендирбаева катышты. Конокторго Кыргыздын улуттук тамак аштары тартууланып, Жапон элинин музыкалык аспаптары ойнотулуп, Сейтек борбордун таланттуу балдары өнөрлөрүн көрсөтүштү. Бул ошол Япон элинин биздин Кыргызстандын өнүгүү өсүүсүнө жардам деп эсептейм. Анан биздин Сейтек борборундагы иш-чаралардын ошол өтүлүшү дагы заманбап техникалар менен жабдылды. Заманбап түрүндө жаңыча өтүлөт деп ойдомун да. Ушул Япон элчилигине жана Япон элине терең ыраазычылыгымды айткым келет. Япониянын өкмөтүнүн негизинде бул борборго үн жабдыктары берилди. Ушундай эле инновациялык техникалар менен улуттук филармонияны дагы камсыздаганбыз. Биздин негизги максатыбыз Жапон-Кыргыз кызматташтыгын ар тараптан бекемдөө болуу эсептелет. Мындан арда көмөктөшүүгө даяр.